Kızdın үйünөн nikah kıyıp adal kolundan karmap çıkıla jigиттер. Азыр кандай болуп атат? Мен урушуп дагы айтам бул нерсени көбүнчөсү. Кыздын үйүнөн алып кетет, айланат, кыдырат, анан эркектин үйүнө келет, анан ал жерде той болот. Келин кутту болсун деп түнү менен ырдайт, арак ичет. Келин эмес азыр, ал бирөөнүн кызы. Ушул тилектин баары жок. Бири дагы кабыл болбойт. Арак ичип алып, анан бирөөнүн кызын алып келип нике кыйлык деле келиндин кулук болсун, анан тиги күйөө балаң кутту болсун. Силер ал куда боло элексиңер бири-бириңерге. Каяктан бата берип жүрөсүңөр. Анан кийин ошол күнү нике кыйлбай калат. Караңыз, маселе каяка кетет. Алар экөө ошол никесиз биринчи түнүнү никесиз өткөрөт. Анан эртеси күнү түшө болгондон кийин анан уйкусу кангандан кийин молдокеге келет. Кече келин алып келди келе, анан кийин нике кыйыш керек, анан уга эмне деп жооп бересиз мисалы үчүн? Өтө уят нерсе. Өтө уят нерсе. Койкус ошол күнү боюна бүтүп калсачы, мисалы үчүн да. Ушунча оорайгарчылык нике үйлөндүң, анан биринчи балаң никесиз зинадан төрөлгөн бала болуп төрөлөбү, ачыгын айтайын, улуусуз уят жок. Кыздын үйүнө барганда ошол жактан никени кыйып, анан алып чыгып кеткенсиз, анан каалаганыңыз кылыңыз.